Карадария айылынын тургуну Таласбек Узаков жарандардын малдарын акчага багып тиричилигин өткөрүп келген. Ушул жылдын 17 май күнү 9 мал, 26 май күнү 13 мал жоголгон. Жалпы 22 мал белгисиз экендиги айтылууда. Суу улуу келип, жарым малын аркы бетке өтүп, жарымы бер жакта калып, ошо суудан кечип өтүп карачу элем. Ушу 17 күндөр бир 8 уй жоголду. 9 булка бир уй. Аларды чыгып калат деп карап жүрсөм, кийин 27-26 27 май күнү бардыгы жок да, такыр таппай калды. Жер жутуп кеткендей болуп калды. Ушуну таппай атабыз. 22 мал жоголгон күндөн тарта Карадария аймагын издеп чыгып, бирок көргөндөр жок экендиги аныкталган. Малдар Өзбекистан менен чектеш аймакта кайтарылгандыктан коңшу өлкөгө өтүп кеткендиги болжолдонууда. Өзбекстанга же өтүп кеткен, же урдап кетип, зымды наглый кыркы урдап кетип, кайра эме кылып коюшканда. Эми биздин тиричилигибиз ушу мал менен эле. Ушу малды чогултуп, быйыл эми малды чогултуп, элдин малын багып, тоого чыгып келсемби деп, ошо тоого чыгам деп атканда, мына суу көбөйүп кетип, сайда, дайрада. Эми суу азайсынчы деп бир күн алаксып туруп калды да. Дайыны чыкпаган болсо 22 малдын каражатын ээлерине кайтарып берүүгө чамасы жоктугун айтып, тийиштүү органдар малдарды кайтарып алууга жардам берүүлөрүн суранышат. Менин азыр тиричиликке байланыштуу бар, 4 уулум бар. Ишеде иштебеймин, аялман иштебейт, үйдө эч ким иштебейт. Ошо мен бир гана ошо мал багып тиричилик кылат элем, ошо элдин малын багып, ошо чайпылы чыгарып. Эми азыр мага жуда кыйын акыбалга түшүп калдым. Эми 22 малды биздин төлөп бергенге азыр шартыбыз жок. Көрүп атасыңар, жолдошум деле иштебейт, өзүм деле мына үйдө отурамын. Ушуга жогорку тараптардан жакшыраак жардам берип коюшуңуздарды суранам. Жалал-Абад облустук чек ара өкүлү Өзбекстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү менен байланышкан. Коңшу өлкөнүн чек ара кызматы чек ара аймагынан мал өтпөгөндүгүн, кошумча маалымат болсо кабарлап тураарын билдирген. Аталган маалыматты тактоо максатында дароо эле Кыргызстандын Жалал-Абад участкасы боюнча чек ара өкүлү Өзбек Республикасынын Кургон-Теpe багыты боюнча чек ара өкүлү менен уюлдук телефон аркылуу байланышып, тактаганда маалыматы жок экендигин жана тактап жообун берерин билдирген. Ошол эле күнү кеч Өзбекстан Республикасынын Кургон-Tepe багыты боюнча чек ара өкүлү Кыргызстандын Жалал-Абад багыты боюнча чек ара өкүлүнө телефон аркылуу байланышып, Өзбекстан аймагына өтпөгөндүгүн билдирип, кошумча маалымат түзсө кабар берерин айткан. Буга улай эле Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Учурда бул иш катталып, издөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошондон бери карап күтүшкөн, келип калабы деген же бирөө жарым маалымат берип калабы деген ойдо ушул күнгө чейин баягы толук кандуу кайрылышкан эмес да милициягачы. Азыр учурда бир эле ички иштер органдары тарабынан эмес, чек ара кызматы ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтери менен биргеликте чогулуп, ушул Өзбекстан тарапка өтүп кеткен малдарды кайтаруу боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Чек ара кызматынын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын аймагында кароосуз калган мал жандыктар өтүп кетүү фактылары кездешүүдө. Жыл башынан бери Кыргызстандын аймагынан 42 баш жылкы, 53 баш ийри мүйүздүү жандык жана 9 баш майда мүйүздүү жандык өтүп кеткен. Ал эми Өзбекстандан 2 баш ийри мүйүздүү жандык, 5 баш жылкы өтүп кеткен. Жыйынтыгында эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында өткөрүлүп жана кабыл алынган. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.